Assalamu alaikum. Kandайсыңар достор? Жакшысыздарбы? Эфирди бөлүшөбүз туугандар. Бүгүнкү темабыз өзүңүздөр билгендей, эмне үчүн мына Садыр Жапаров мыйзамсыз президенттин режиминде ушундай жаман окуялар болуп атат боюнча сөз болмокчу. Эмне үчүн ошол 5 президент иштеди, кандай жакшы, жаман иштеп кетти. Бирок ошолордун учурунда ушу окшогон ушу Тажикстан республикасы менен ортосунда ушундай согуш болгон эмес да, мындай ачык да анычы. Эмне үчүн ушул Садыр Жапаровдун мыйзамсыз президент дейсиңер, эмне дейсиңер билбейм. Ушунун убагында ушундай нерселер болуп атат. Мен сиздерге ачык айтып кетейин туугандар. Бул жерде туугандар себеби бар. Булардын кылган кылыктары, бул Тажикстан республикасынын кылган кылыктары себеби. Буларга сырттан да күчтөр бар, буларга жардам берип, атайын ушундай провокация кылып, биз жака границага кирип, биздин мамлекетке кол салып, 36 жараныбызды өлтүрүп, мындай айткандачы. Себеби биз өзүбүз кечеги 6-5 октябрдан кийин мыйзамсыз президентти отургузуп алдык да. Анан башка мамлекеттер тең ата сүйлөшпөйт туугандар. Мына чыныгы мына мыйзамсыз президенттин ушул последствиясы ушу да туугандар. Мыйзамсыз президент, ошон үчүн айтам туугандар. Мыйзамсыз келген президентти керек болсо эч ким тоготпойт туугандар. Мына биз ушул Тажик республикасы менен мына 30 жылдан бери деген сөзүбүз бар тура. 30 жылдан бери урушпай эле жакшынакай эле жашап, мындай кичине чырпыр чыгат эле. Анан мына окшогон 36 жараныбыз өлүп, жерлерибизди басып, үйлөрүбүздү күйгүзүп турабы? Анан кече Алайдагы нерсени айталы. Алайда дагы кирип келишип, мындай болгон эмес да, элдерди эвакуация кылган нерсе бизде 30 жылдан бери биз азыр модага айланып калган сөзүбүз, ошол жылдар андай болгон эмес туугандар. Мына ушул жерде баардык нерсенин түбү ушул жерде жатат туугандар. Эми качан биз мына кыргыз эли акылыбызга кирип, акты ак деп, караны кара деп, мына туугандар, ушул жерде баардык нерсе жатат. Арамды арам деп, адалды адал деп туугандар. Мына туугандар. Bir мамлекет, мына бир нормальный мамлекет, мына керек болсо биз менен мындай тең ата сүйлөшкүсү келип атат, мына. Тең ата сүйлөшкү. Көрдү. Кече Баткендегиден кийин духун алып койду. Көрдүк да, коянек болуп барбай койду го. Кийин барды анан, 2-3 күн, 4 күн, 5 күндөн кийин. Билими жетпейт. Акылы жок. Ошол да туугандар. Анан эмне дейбиз эми? Күнөө өзүбүздү олотпой туугандар. Биз кыргыз эли талап кылышыбыз керек эле. Ошол маалда бул мыйзамсыз түрмөдөн чыкты, мыйзамсыз алып чыкты, турабы? Мыйзамсыз президенттикке талапкер койду. Ошондо айтыш керек эле, сен мыйзамсыз кетип атасың. Сен биринчи актал деп. Частично акталып, частично акталбай. Буну бардыгыбыз билгенбиз да бул нерсеничи. Эми азыр ушулардын эки достун айынан, мына эки мындай өтө акылдуулар да буларчы. Өзүн башкача сезип кетти окшойт буларчы. Ушу экөөнүн айынан кыргыз эли мына страдает. Мындай айтканда кыйналып жашап атат. Ушулардын айынан эвакуация болуп, болуп, аз келгенсиз вертолетубуз авария болуп, ишенген 2 вертолетубуз бар экен, бирөөсү кулап түшүп калыптыр. Ошон үчүн туугандар, мен сиздерге кайрылып кетет элем туугандар. Мына туугандар, мыйзамсыз деген жер ушул жерде болот. Ушул жерде таркалат мыйзамсыз деген. Мына туугандар, керек болсо Россия тең ата сүйлөшпөйт. Керек болсо Казакстан деле сүйлөшкүсү келбейт. Эч ким сүйлөшкүсү жок. Мына керек болсо Тажикстан республикасы тоготпой койду го мына. Тоготпой койду. Ушул нерсе болобу? Мына өзүбүз кыйнаган жан экенбиз туугандар. Эми ал жерде туугандар, эми ал контрабанда дейбиз, ал жерлерде көп иштер болот тууган. Бир эле контрабанда эмес. Аерден бизде наркота өтөт, биз транзит катары биз жактан транзит, ол жерде өтө көп күчтөр бар туугандар. Ол жерге может доляга отургандар бардыр көп. Эми аны эч ким билбейт да, сырлар көп да туугандар. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, кыргыз элинче акылыбызга киришибиз керек туугандар. Акылыбызга кирип, анализ чыгарганга аракет кылалы туугандар. Мыйзам чегинде, мыйзам таласына кирели дейбиз. Мына туугандар, келип туруп, мыйзам чегине киребиз деп, мына мыйзам чегине кирип, конституцияны өзгөртө коебуз деп конституцияны өзгөрттүк.
жаңы конституция боюнча туугандар, жаңы конституция боюнча президент 2 мөөнөткө шайланат экен. 2 мөөнөткө шайланса туугандар, 2 мөөнөткө шайланса, жаңы конституция боюнча жаңы шайлоо өтүш керек болчу туугандар. Мына биздин парламент отурат. 1 жыл болоюн деп калды. Мыйзамсыз дагы эле отурат ордуларында. Мен түшүнбөйм эчтеки. Кыргызстандын экономикасын ойлогондон көрө өзүнүн саясатын жүргүзүп, активисттерди кугунтап, камап, үй бүлөсүнө, ата энесине, ага карындашына, инилерине ошондой басым көрсөтүп, давление кылып, активисттерди ошентип секин-секин айткан сөздөрүнөн кайтарып атат. Ачык айтыш керек көп нерсеничи. Эми бул кугунтук кайсы бийлик келбесин кылып келген, бирок ошол кугунтук өзүнө да түшүп келип калышы мүмкүн. Ошону ойлош керек. Бул бийлик мыйзамсыз. Мен дагы башында айтып кеттим. Мыйзамсыз туугандар. Мыйзамсыз бийликтин акырети ушул достор. Ушул нерсе болуп атат. Кыргыз эли кыйналып атат. Картошканын баасы кымбат, продукталар кымбат. Керек болсо мына Бишкектеги маршруткадагыларга күчү жетпеген бийлик мыйзамсыз бийлик. Ошол проблеманы чече албаган мыйзамсыз бийлик, анан каякта мына сырттагы геополитика, мындай айтканда, международный отношенияны чечет эле туугандар. Ого мээ керек, деңгел керек, тажрыйба керек. Ошондой нерселер болуш керек да туугандар. Бизде эмне болуп атат? Биздегилер только өзүнүн амбициясы, өзүнүн жеке чөнтөгүн, туугандарын, уруктарын алып келип туруп бийликтерге коюп атат, кудасын койду, досу уякта иштеп атат. Ошол болобу? Мыйзамда жазылган да, досу болсо кел отургузбайт андай должностько. Бунун бир эле досу эмес да туугандар. Бунун достору кыжып кетти ошо министерстводалардачы. Эми кудасы өктү айтпай эле коеюн туугандар. Кудасы, бул кудасы. Мына туугандар, ошондой болот. Эмне кылды? Бул киши кара жолтой дегеним эмнеге туугандар? Мына бир күндө мисалы. Кара жолтой дегеним бир күндө мына мисалы кортежи авария болду турабы? Бир жокерибиз өлүптүр ошол жерде СМБнын сотрудниги. Жаткан жери жайлуу болсун, вертолет кулап түштү. Ошол бир күндө эки авария болду туугандар. Мен буларга айтып кетет элем, мыйзамсыз бийлик, ушу Садыр Жапаровпу, же Ташиев, Камчыбекке мен айтып кетет элем. Колуңардан келбей калды. Өзүңөр өз ыктыярыңар менен заявлениеңарды жазып, биз колдон келбей калды, кыргыз эли кечирип койгула десек, кыргыз эли айкөл, татыктуу инсанды алып келип коебуз. Иштейт ошол татыктуу инсандарчы. Болбой калды бул. Дальше иштеке болбойт. Колуңардан иштеке келбейт. Мына октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь болуп атат. Мына 9 ай болуп атат. Мына 9-ай кетип атат туугандар. Мына 9 результат көрсөтөм деген адам, кыргыз элинин көгөйүн чечем деген адам туугандар. Мынага окшогон коргошуунун ойлоп таппайт. Жок дегенде экономиканы ойлойт туугандар. Экономиканы алдыга жылдар иш жумуштарды ачыш керек. Мына бизге окшогон сыртта жүргөн убактылуу иштеп жүргөн жарандар кайтып ошол жерде иш жумуштар ачылса ошол жерге барып иштеп, өзүбүздүн экономикабызды өзүбүз көтөрүп туугандар. Кыргызстанды алдыңкы мамлекеттерге киргизишибиз керек. Кыргызстанга кийинки муундарга мынага окшогон чатак-патак граница маселелерин чечип дегенде булардын деңгээли чече турган эмес. Мына мактанып жүрдү эле 100% чечилди дедиле мына туугандар. 100%ин аркага чечилип калыптыр туугандар, көрүп турасыздар. Ошон үчүн баягы популист сөздөрдү, баягындай мактанган ар бир жакка барганда аркасынан фотографтарды видео съемка кылып өзүн көрсөтпөй мындай мисалы. Ошол кечеги айткан жерге баягы алайга барган жерлеринде аркасында сүрөттөргө тартып, мындай элге пиар кылып, популизм да мындай. Согушуша турган адам ошол жерге өзүнүн аркасынан популизм кылып, сүрөткө тарттырып, бул деген пиар да. Браво. Иштеш керек. Действительно иштейм деш керек. Эми иштеп аткандыр, бирок акылы жетпей атпайбы? Акылы жетпей атат. Деңгээли жетпей, тажрыйбасы жок. Анан кантсын анан кийин? Буга биз кыргыз эл түздөн түзгүнөлүбүз туугандар. Себеби биз алдандык. Алданып калдык. Алдады бизди. Мына биз келе калсак эле Кыргызстан мына толук кандуу ишке кирише элекмин. Толук кандуу ишке киришимде бардыгы 2 айда чечилет деди эле. Кийин 2 ай өттү, анан кийин 1 жыл деди. Толук кандуу ишке киришип 1 жыл деди эле, 1 жылда өтөйүн деп калды туугандар. Мына эми азыр 5 жыл дейт.
10 жыл дейт, 15, 100 жыл берген учурда деле бул кишинин лидер эмес туугандар. Мен ачык айтып атам го. Бул адам лидер эмес туугандар. Бул просто ошол Жээнбековдердин, Райым миллиондордун заложниги болуп калды туугандар. Ачык эле айтыш керек. Азыркы камап аткан саясий мындай ошо азыркы кумтөр боюнча камап атат. Булар чыгат туугандар. Мына Райым миллион кандай чыкса, Камчы Колбаев үй камагына кандай чыкса, булар деле эртең Зулкупаров деле, Берки Зулпукаров деле, Жээнбеков деле, Бабанов деле чыгат. Бул кыргыз элини просто манайын буруп башка жака алаксытып, мына эптеп ушул күндөр өтүп атат. Бир саясатчы, мына ошол иштеп аткан чиновник, ошол жердеги мыйзамсыз президент экономиканы ойлогон адам жок туугандар. Экономика ушу кантип кыргыз элини ушу тупиктен чыгарып, ушу жакырчылыктан чыгарып, кыргыз элине оңой болсун деп ошондой деген ой жок туугандар. Только ушул должность бермей, бирөө урук тууганына же кудасына, досуна көрүп атасызбы, министрлерди көрүп атпайсызбы, өзгөн Баткенге карайт деди. Кече нарын ден Акталау кайсы жерде Ошко карайт деп жүрдү. Мына министрлердин деңгээлин көрүп атасыз. Анан ушундай адамдар бизди башкарып атса, анан кийин биз кандай болобуз эми? Элестетсеңер, баягы билимсиздер билимдүүлөрдү башкарып калды да, мында ачык айтыш керек. Билимсиздер билимдүүлөрдү башкарып калды. Өздөрүнө эле туура кылып атат. Туура эмес. Ачык сөз болуш керек туугандар. Критика болуп келген, сөз эркиндиги болгон айтылыш керек. Өз убагында айтылып калыш керек. Себеби өз убагында айтылбай жүрүп ушул учурга келдик мына. Көрдүңүздөр өзүңүздөр. Ушул учурга келдик мына. Кечегенде Тажикстан көнүмүш болуп калды да. Мына кече Баткендеги кечирим сураа коюшуп биздин эр азаматтар. Өзүңөр билиңер, кечиримди болуп, кечирип койгула деп. Ана эми алайга келип калышты. Ошондон достойный ответ бериш керек болчу да. Достойный ответ бергенге кичине эрк керек, жүрөк керек, коенек болбой. Чында онун бетке айтыш керек да, эмнеси бар экенин. Ошол жерде 36 жараныбыз бейгүнөө өлдү, жүздөгөн үйлөр күйдү. Ошолор эмне болуп атат? Ал менен эч ким иши жок, эч ким. Ошону сурай турган кустуруп атабыз деп, мына канча деген чиновниктер кустуруп атат. Кимин счетуна кетип атат, кимин чөнтөгүнө кетип атат. Мында ачык болуш керек да бар нерсе, туурабы? Мына болуп туруп кустуруп атат. Кайсы счетко түштү, кимин эмне боюнча, кайсы мыйзам чегинде болуп атат. Ошондой нерселер болуш керек да. Бизде андай жок болуп атпайбы? Мына камадык. Камагандан кийин 1 ай 2 ай жатат да, чыкты, болду, кустурдук, болду. Башка иштеке жок, мындай. Түшүнбөйсүң. Азыр булар деле мен буларды коргогон жерекмин. Куса тургандар көп бизде, туугандар. Камала тургандар көп. Ошол камалаттын ичинен ушул эле адам өзү Садыр Жапаров мыйзамсыз түрмөдөн чыкты. Мыйзамсыз бийликти басал, буна камала турган. Мына Ташиев мырза, бул да камала турган адам. Мына кечеги 36 жаран өлгөн бейгүнөө жарандарга ушулар түздөн түз жоопкерчилик. Себеби гарант жооп бериш керек. Гарант. Мыйзамсыз болсо да гарант жооп бериш керек. Мына туугандар. Эртеби, кечпи бардыгы жооп берет. Булар ойлоп айтат. Эртең бул бийлик бар. Келет, кетет бийлик. Өзүңүздөр көрүп атат. 6-чы президент мыйзамсыз болсо дагы. Биз барган сайын аркага эле кетип атабыз туугандар. Алдыга эмес, только аркага кетип атабыз. Ошон үчүн ойлонуп, кичине сабырдуулук менен, мындай таза инсандар, бизде Кыргызстанда таза инсандар бар да, туурабы? İşteyim деген insanlar бар да, Кыргыз элине кызмат кылам дегендер бар да, жеке өзүм башым ойлоо. Мына мен мисалы 37 жашка чыксам, бир татыктуу президенtti мына биздин Кыргыз мамлекетине келбептир. Эми бардыр арасында жакшы кылган президенттер бар, бирок аз туугандар. Эми ар биримде уштап чыгыш керек да. Эми биз өзүбүздүн тушообузду Кыргыз эли өзүбүз чечпесек, мына туугандар, ошого окшогон нерселер болу. Эвакуация мына тууган. Эми жаңы мода болуп калды, эми эвакуация. Эми дагы эртең булар үйрөнүп калды Тажик Республикасы. Эртең дагы бир жерден алса, давай эвакуация. Он эвакуациянын ичинде ошол границада эмне болуп аткандарын эч ким билбейт. Ал жерлерде сыр көп. Бул жерде эми айта турган сырлар өтө көп да туугандар. Кыргыз эли көп нерсени билбейт. Ал жерде биз айтып кетип атпаймынбы? Биздин мамлекеттен ошо Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан ошо биздеги транзит бар туугандар. Наркота деген транзит бар.
биздин ушул жолдорубуз менен өтүп кете турган ошол жерде ушуга окшогон күчтөр бар. Наркота трафиктер, наркобарондор, ошого окшогондор ушундай нерселерди афера кылып, мафера кылып, элди алаксытып канча деген тонналар чыгат турганда. Ону эч ким билбейт керек. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, кыргыз эли акылыбызга кирели туугандар. Ойлонолу, кеч боло электе туугандар. Бул кетиште туугандар. Бул кетиште биз алдыга жылбайбыз туугандар. Биз ушул Кыргыз Республикасынын экономикасын ойлоп, кичине экономиканы көтөрүп, жерлерге иш жумуштарды ачып, бизге окшогон убактылуу иштеп жүргөн, сыртта жүргөн жердештерибизди кайтып Кыргызстанды өнүктүргөнгө салымыбызды кошушубуз керек туугандар. Өмүр бою мына 30 жылдан бери дейбиз, 30 жылдан бери мына мигрант болуп жүргөн эл журтубуз дагы ушул кетиште, мына ушул бийлик болсо, азыркы мыйзамсыз бийлик ушундай турушу болсо, дагы 30 жыл дагы мигрант болобуз туугандар. Биздин балдарыбыз ушул жерде өсүп, керек болсо ушул жерде өскөн жаш балдарыбыз, мисалы Россияда өсүп калган, булар Кыргызстанга барбайт туугандар. Булар ушул жерде калат. Себеби булар ушул коомго үйрөнүп калды, ушул жерге үйрөнүп калышты. Биз барышыбыз мүмкүн. Мына себеби биз ошол жерде төрөлүп, сыртка чыгып мигрант болуп, ушул жерде убактылуу иштеп, биз кайтабыз. Баары жаш өткөндөн кийин кайтабыз. А бирок биздин балдар, бу жерде өскөн, чоңойгон, төрөлгөн балдарыбыз кайтпайт туугандар. Мына туугандар, ушул жерде жатат. Ушул жерде. Ошон үчүн мен эфирди аяктап кетип атып, кыргыз элине аманчылык, тынччылык, арзанчылык тилеп туугандар. Өзүбүздүн тушообузду өзүбүз кесип туугандар. Ар сөзүбүздү айта турган, бийликке жеткире турган сөзүбүздү өз убагында айтып калалы туугандар. Кемчиликтери барбы? Айтыш керек кемчиликтери. Анан кийин мен ушул куугунтук кылган активисттерге, ушул бийлик тараптан куугунтук кылган активисттердин үй бүлөсүнө, ата инисине, карындаштарына, да, агаларына, инилерине куугунтук кылып атыптыр туугандар. Мына туугандар, азыр мен жанымда мына сыртта жүргөн мен мигрант келип, мына бирөө ону на России дейт, на русском разговаривать дейт, на России деп. Азыр мага ону болуп кетип атат. Претензия кылып кетип атат, мына туугандар. Мен айттым, сейчас подожди деп койдум азырчы. Мына туугандар, мына сыртта жүргөндөрдүн, мигранттардын акыбалы. Көрдүңүзбү? Келип атып, мен кыргызча сүйлөп атсам, келип на России, у нас на русском разговаривать дейт. Мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Мына туугандар, биз кыргыз боюнча калабыз туугандар. Мына азыр мына жүрөт ана жердечи. Азыр мен бул эфирди бүтүрүп, азыр барып сүйлөшүп, о менен ордуна коюп коем менчи. Баса эфирimi бузбай турайын. Ошон үчүн туугандар, өзүбүз жерибиздин өтөрүбүз жок туугандар. Кандай болбосун, биз сыртта жүргөн мигранттар кайтып келишибиз керек. Мына биз Россияда жүрөбүз, башка жерде жүрөбүзбү? Биз бу жерде экинчи, үчүнчү сорттогу адамбыз туугандар. Айтып кетейин, мына керек болсо азыр биз жанында бир киши өтүп кетти. У нас в России разговаривать на русском дейт. Мына ушул жерде көрүп атасыңар туугандар. Ушундай обидный сөздөр силерге катуу тиеби мисалы? Мен мисалы тиет магачы. А мына биздин бийликтегилер эмне болуп атат, мыйзамсыз бийликтегилер? Ана туугандар. Ушуну көрсө, жетсе баардыгы билет. Саламатта калыңыздар. Эфирге мен дагы кирем. Мен сиздер менен Бекиев Эмил Маликович.